Балаңыз кедей болып қалбасын десеңіз, сөз түрдө бұл нәрселерді балаңызға үйретишиңиз керек. Биринчиден илимге. Жаш жайынан жаш бала аппак лис сыяктуу болуп эсептелет. Эмнени берсеңиз, эмнени жасаңыз ошол болуп эсептелет да. Ошондуктан балага жаштыгынан жомок китептер, хикматтуу хикаялар, өрнөктүү жашап өткөн адамдардын окуялары, Манас атабыздан баштап ким болбосун, баатыр аталар, хикматтуу адамдар, сахабалар, пайгамбарлар бардыгын отурганча, көлдүн жээгинде, ээн тааларга чыкканча, огороддо болсун, үйдө болсун, кайсы жерде болбосун, тизеңизге отургузуп алып, улум, Молдо Кылыч деген акын өткөн, Манас деген атабыз өткөн, мынандай баатыр өткөн, бизде бийлик падышабыз мынандай өткөн деп өтө көп өрнөктүү окуяларды айтып беришиңиз балага эң чоң таасирди калтырат. Ошондой боломун, ошого жетемин, ашсам калбаймын деген балада тилек максаттар пайда болот. Ата-эне максат коюш үчүн эң чоң жардам бере турган бул ата-эне болуп эсептелет балага. Ошондуктан бала менен баарлашуу, сүйлөшүү. Бүгүн бала менен сүйлөшүү жок, бала менен жакындык жок. Ата өзүнүн жумушунда, апа өзүнүн жумушунда, бала ал жерде калып кетип атат да. Эч ким менен иши жок, өзүнчө болуп калып атат. Бул өтө кооптуу жана коркунучтуу. Бүгүн учурунда жаштыгында убактыңызды бөлүп, алтын убактыңызды бөлүп балаңызга арнабасаңыз, эртең сиз дагы карыган учуруңузда карылар үйү толуп калып атат азыр. Керектүү учурда мээрим бербесеңиз, керектүү учурда сизди таштап кетет. Ал сизге муктаж болгондо, сиз ага карабасаңыз, эртең сиз ага муктаж болосуз, бирок сизди дагы таштап кетет. Өкүнүчтүүсү ушундай, урматтуу мекендешим. Мындай окуялар толуп атат азыр. Ошондуктан жаштыгынан баланы илимге беришиңиз керек. Илим дегени кандай? Бул, урматтуу мусулман бир тууганым, канча жыл жашагыңыз келсе, ошончо жыл оку дейт да. Бир китептин ичинде бир адамдын өмүрү, 70 жылдык, 100 жылдык өмүрлөр жатат. Ал жерде окуп берүү менен баланы өзүгө эң чоң өрнөктүү, өтмүштү жана келечекти куруп берген болосуз. Ошондуктан илимге шыктандырышыңыз керек. Ал эми экинчи эмгекке. Бала жаштыгынан тыйраңдаган, шок, башка эмес. Шок болбосоң жок бол деген макалдардын кереги жок балага. Баланын психологиясын буза турган сөздөрдүн кереги жок, кажети жок. Ошондуктан баланы жаштыгынан тарбия кылуу үчүн эмгекке шыктандырышыңыз керек. Шаарда болсоңуз деле, апаңыз мисалы ата-энеңиз айылга жиберип туруш керек, каникулдарда атайын. Шаардын балдары мисалы шаарда эң жеңил жумуш, бир эле жумуш бар. Шаарда негизи квартирада. Мусор төгүп коюу да. Бирок ошол мусор төгүп коюуну дагы эжесине сен кыл дейт, эжеси сен кыл дейт, ошентип уруш. Бирөөс кылайын дебейт. Ошончолук жалкоо болуп кеткен. Балкондо жата берип, телефон колдо, эч нерсени кылбай калды. Жалкоо болуп кетти. Канда айлануу жок, процесс жок, кыймыл-аракет жок. Жаш балдар дагы көбүнчө борсок болуп калган, семирип. Бул өтө кооптуу маселе. Жаштыгынан эмгекке, урматтуу мекендешим, үйрөтүшүңүз керек. Кандай шартта болбосун, кандай мүмкүнчүлүк тапсаңыз, ошого жараша аракетти кылышыңыз керек. Анан, урматтуу мекендешим, мусулман бир тууганым, үчүнчүдөн эң негизги маселе, мисалы, адашкан агымдар өтө көп. Адашкан фиркалар, адашкан күчтүү адамдар дагы өтө көп. Баланы фильтрин тазалаш керек. Баланын көзүн, баланын кулагын көргөн нерсеге ишенип кете бербеш керек. Мисалы, айылдан кетип атабы шаарга. Кетип аткан кезде көзүн, кулагын, анан оозун тазалап коюш керек. Балам арам лукма кирбесин оозуңдан. Ал шаар жер, туура. Шаар деген бардык нерсе можно деген эмес. Көзүңдөн сактагын уулум, көзүңдүн нуру бар, көзүңдүн уусу бар, муну сактагын. Кулагың бар, кулагыңа бир нерсени айтса, дароо ушундай экен да деп ишенип кете бербегин, оозуңду ачып. Метронун баллонун алмаштырып иштейбиз десе, кеттик иштейбиз, күнүнө 1000 сом берет экен деп кетип калбагын. Ар кандай фиркалар болот, агымдар болот, диний көзөмдө өзүнүн ыктыярына пайдаланамын деген ар кандай агымдар болот. Алардын сөздөрүнө учуп кетпегин. Кулак, көз, оозунан кире турган, информация кире турган багытын оңдошуңуз керек. Ушул фильтрлерди тазалап бериш ата-эненин эң чоң 3 балага карата коюлган нерсеси, урматтуу мекендештерим. Биринчиден илимге үйрөтүш керек, экинчиден эмгекке үйрөтүш керек, үчүнчүдөн баланын фильтрин тазалаш керек. Фильтр коюп бериш керек сонун кылып. Мунадан керектүүсү кирсин.
ага нени айтмакчымын бул жерде? Ошо айыл жерден баштап жок дегенде Курандан 10 сүрө жатташ керек бола. Болбоду дегенде 10 сүрө Куранды окуп үйрөнүп, 10 сүрө кыска нуска сүрөлөрдөн, Нас жактан, Фалак жактан 10 сүрө жатташ керек. Акыйдасы, фых маселеси устазыбыз Чубак Жалиловдой болсо дагы өзүнө жетерлүү даражада, но майда жүдө намаз, акыйда маселесиде Матуриди ким болгон, ошол сыяктуу кыска нуска билиш керек. Жалпы түрдө билген сыяктуу билиш керек. Ошондой фильтрлерин тазалап жиберсеңиз, анан бул жакта диний агымдарга кирип кетпейт, ар кандай агымдарга кирип кетпейт, ар кимдин кулу болуп калбайт, ар кимдин жүгүртөгү болуп калбайт. Ошондуктан бул маселелер өтө кыйын маселе. Кетип калат. Ошондуктан урматтуу мекендешим, балаңыз адам болсун десеңиз, балаңыз келечекте бир күчтүү адам болсун десеңиз, илимге, эмгекке, анан өзүнө кире турган, чыга турган жерлерине маани беришиңиз керек.